Жай мезгили күнгө күйүү, көл жегинде эс алуу, тоого чыгуунун мезгили. Бирок дал ушул мезгилде адам териси эң чоң сыноолорго туш болот. Күчтүү ультракүлгүн нурлар, ысык аба ырайы жана тердөө териге терс таасирин тийгизишет. Фотодерматит деп коет, күндүн нурунан аллергия болгон оорулар күчөйт. Андан сактаныш үчүн саат 10-дон 5ке чейин эшикке чыкпаганга аракет кылыш керек. Эгер чыга турган болсо, баш кийим, мойну, колу, буту, денеси жабык ачык түстөгү кийимдерден кийиш керек. Жайында тери ооруларынан аллергия оорусу абдан көп болот. Анткени жер жемиштердин баарын бышкан учуру болот дагы. Жер жемиштер ар кандай жерде сакталат биринчиден, экинчиден ар кандай жер семирткичтер менен өсөт. Ошон үчүн деген ошолор көп аллергияны алып келет. Алардын белгилери деген кызарат дене, кычышат, күдүрөйүп, бүртүкчүлөр пайда болот. Жайында андан тышкары контагиозный малюс деген оору бар. Бул вирусный оору. Жайында балдар көбүрөөк көлгө түшүшөт, сууга түшүшөт, ошондо жугуп кала турган деген вирустук контагиоздук малюс деген оору болушу мүмкүн. Анын белгилери ак бүртүкчүлөр болот, сөл сыяктуу болгон, бирок жумшак болот дагы, кычышпайт алар. Анын жаман жагы жугуштуу болот, бири-бирине жуга берет. Ошон үчүн ошондой белгилер пайда болсо, сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгерлер жайында териге өзгөчө кам көрүү керектигин эскертишет. Унутпаңыз, суунун жетишсиздиги терини кургатып, картайтат. Ошондуктан күн сайын кеминде 2 литр суу ичүү сунушталат. Көлгө түшкөндө, сууга түшүп чыккандан кийин полотенце менен денесин кургатыш керек. Бетиндеги, денесиндеги суу калып калса, күндүн нурунан ал жердагы деген кара так пайда болуп калышы мүмкүн, же болбосо ак тактар пайда болушу мүмкүн. Андан кийин сөзсүз деген сууга чайканыш керек. Көлдө деген кийир заттар, же болбосо туздуу заттар деген денеде калып калбаш керек. Кара тактар бетке деген жайында деген түшөт, күндүн нурунан түшүшү мүмкүн, жана ички органдар жакшы иштегенден түшүшү мүмкүн. Ошон үчүн жана мен жогоркуда айтып кеттим, күндүн нурунан сактаныш керек. Шляпа кийиш керек, жабык жүрүш керек. Күндөн сактануучу кремдер бар, солнцезащитный кремдер бар, ошолор менен сүйкөнүш керек. Анан ички органдарды деген үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып, УЗИден өтүп, кайсы жерде деген туура эмес иштелип же функциясы бузулуп атса, ошого лечение алыш керек. Эгер териде күтүүсүз өзгөрүүлөр, кычышуу, тактар, жаралар пайда болсо, өз алдынча дарыланууга шашылбай, сөзсүз адиске кайрылыңыз. Өз алдынча дарыланбай, дарыгерлерге кайрылыш керек. Тери дарыгерине же үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып дарыланыш керек. Өзүнчө дарыланганда анын деген тескери күчөп кеткен түрлөрү кездешет. Экинчи инфекция деп коет, микроб кошулуп калышы мүмкүн, же болбосо ошол аллергиядан шишик пайда болуп калышы мүмкүн. Ички органдарга, бөйрөк, боор, жүрөккө жана баардык органдарга деген күчөтүп деген осложнение деп коет, тескери таасирлер берилиши мүмкүн. Биринчи байлык ден соолук. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү жооптуу болуш керек. Ден соолугуңуздарды сактаңыздар.